Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу депутаттар, урматтуу Акылбек Үсөнбекович жана министрлер кабинетинин мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын жана башка мүчөлөрүнүн анты Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын катышуусунда берилет. Андыктан министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн ант берүү азайын баштоого уруксат этиңиздер. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Тургунбаев Мелис Жусупжанович борбордук трибунага чакырам. Мен Тургунбаев Мелис Жусупжанович, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Бейшеналиев Алымкадыр Сайвердиновичти борбордук трибунага чакырам. Мен Бейшеналиев Алымкадыр Сайвердинович, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремен. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Кендирбаева Догдургүл Шаршеевнаны борбордук трибунага чакырам. Мен Кендирбаева Догдургүл Шаршеевна Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Батырова Гүлнара Маришевнаны борбордук трибунага чакырам. Мен Батырова Гүлнара Маришевна Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министри Кутнаева Нурия Асылбековнаны борбордук трибунага чакырам. Мен Кутнаева Нурия Асылбековна Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүүнүн министринин киришип жатып,
Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга, жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат, урматтуу депутаттар, ушуну менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн ант берүү аземи аяктады. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Жогорку Кеңештин депутаттарын жана өзүмдүн атымдан министрлер кабинетинин ант берүү аземине келип катышып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирүү менен бирге, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө чың ден соолук, кажыбас кайрат жана иштерине ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу депутаттар, сөз куттуктоо үчүн биздин парламенттин 85 жылдыгы өткөрөбүз эртең. Ошого байланыштуу куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Урматтуу депутаттар, Кыргыз парламентинин калыптануу жолунда эмгек сиңирген кадырлуу мекендештер, Кыргызстан эли, жалпы мекендештер баарыбыз жакшы саамалыктын босогосунда турабыз. Коомдук турмушубузду калыпка салып, андан ары өркүндөтүүгө эреже тартиптерди тууралап, өсүп өнүгүүбүздүн мыйзамдык жолун чапкан Кыргыз парламентинин 85 жылдык мааракесин белгилегени турабыз. Жогорку Кеңештин 85 жылдыгы эртең 16 ноябрда расмий түрдө белгиленгени турат. Өзүңүздөр билесиздер, алдын ала макулдашып, мерчемделип калган эл аралык иш сапарыма байланыштуу Кыргыз парламентинин мааракелик тоюн, сиздердин майрамыңыздарды алдын ала куттуктап кетүүгө туура келип калды. Андыктан, урматтуу эл өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин 85 жылдык мааракесин bir gün murun başlap berip, kutluktab ketүүгө уруксат этиңиздер. Кыргызстан үчүн маанилүү күндөрдүн бири болгон Кыргыз парламентинин 85 жылдык мааракеси менен жалпы мекендештерди жана сиздерди, урматтуу депутаттар, чын дилимден куттуктаймын. Биз Кыргыз эли Борбор Азия чөлкөмүндө тарыхы кенен, тамыры терең кеткен эң байыркы эл экенибиз барган сайын дүйнө элине белгилүү болууда. Байыркы доордогу элдерде болуп келгенде эле коомдун, уруктун жашоосунун негизги маселелери талкууланып, талданып, кабыл алынып турган алгачкы формасы Аксакалдар кеңеши, элдик топ, элдик жыйын, курултай түрүндөгү элдик өкүлчүлүктүн баштапкы органдары ондогон кылымдарды артка таштаган Кыргыз элинин тарыхында дагы болуп келген. Демек, Кыргыз парламентаризминин таржымалынын башаты ошол элдик топ, элдик жыйын, Аксакалдар кеңеши, курултайлар өткөн илгерки мезгилдерге барып такалат. Бул жагын окмуштуулар таасын чечмелеп берери турган иш. Андан берки соңку тарыхыбызда, башкача айтканда, мындан туура 85 жыл мурун 1938 жылы тике шайланган Кыргыз СССРинин жогорку совети деп аталган Кыргыз парламенти эл өкүлчүлүгүнүн ыйгарым укуктарын аткарган. Мына ошол мезгилден тарта Кыргыз парламенти ар кандай мөөнөттөрү, ар кандай сандагы депутаттары менен калыптануу жолуна түшкөн. Ооба биз белгилеп отурган 85 жылдык мезгил жалпы тарыхта бир бүркүм учур болуп көрүнгөнү менен биздин соңку тарыхыбыз үчүн Кыргыз парламентинин 85 жылдык таржымалы өтө маанилүү. Мынакей келерки жылы 100 жылдыгын белгилөө мерченделип турган Кыргыз автономиялуу область учурунда бийлик бутактарынын милдеттери бириктирилип, аны аткаруу Иманалы Айдарбековго тапшырылган. Ал учурдан кийинки
1938 жылы Кыргыз парламентинин ыйгарым укуктары бир палаталуу Кыргыз ССР Жогорку Советине өткөн. Албетте, бул тарыхый урунттуу учур экени таасын көрүнүп турат. Иманалы Айдарбеков жана Абдыкадыр Орозбековдон кийин Совет доорунда Кыргыз парламентин Асаналы Толубаев, Молдагазы Токобаев, Абды Сүйөркулов, Болот Мамбетов, Төрөбай Кулатов, Султан Ибраимов, Арыстанбек Дүйшеев, Темирбек Кошоев, Таштанбек Акматов, Абсамат Масалиев, Медеткан Шеримкулов сыяктуу аталарыбыз, агаларыбыз жетектеп келген. Ысымдар аталган бул улуу инсандарыбыздын ар бири элдик бийликтин өкүлчүлүк органдарынын калыптанышына эбегейсиз салымдары зор. Совет доорунан кийинки 90-жылдары социалдык экономикалык система өзгөрүп, бир түзүлүш экинчисине алмашып, жабык коомдон демократиялык ачык коомго өтүп турган мезгилде алгачкы жолу атаандаштык негизинде шайлоо өтүп, 12-чи чакырылыштагы Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаттары шайланган. Бул өзүңүздөр байкагандай, Кыргызстандын демократиялык өнүгүү жолундагы биринчи кадамдар үчүн укуктук шарттарды түзгөн легендарлуу парламент болгон. Бул парламент эгемен Кыргызстандын көз карандысыздыгынын жана демократиялык түзүлүшүнүн саясий, укуктук жана экономикалык негизи болуп калган бир катар маанилүү, тагдыр чечүүчү чечимдерди, ченемдик укуктук актыларды кабыл алынгандыгын баарыбыз жакшы билебиз. 85 жылдык тарыхы бар Кыргыз парламент үчүн бул олуттуу тарыхый окуялар дайыма айтыла турган, ары салмактуу, ары маанилүү даталар экени талашсыз. Деги эле Кыргыз парламентинин тарых таржымалына үңүлө турган болсок, Жогорку Кеңеш бир топ парламенттер аралык уюмдарга мүчө болуу менен эл аралык маанайда да өзүнүн жигердүүлүгүн көрсөтө алганы тарых беттеринде жазылып калды. Жогорку Кеңеш көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдөгү кыйчалыш кырдаалдарда орун алган чыр чатактарды басуудагы аракетин айтпай кетсек болбойт. Парламентаризмди өнүктүрүүдө заман агымы менен тең агып, эл аралык тажрыйбалардын негизинде 2007 жылы өлкө тарыхында биринчи жолу партиялык тизме менен шайланып келген Жогорку Кеңештикке дагы күбө болдук. Ошону менен эле бир орунда туруп калбай, коомчулуктун талаптарына жооп берген, ыкчам өнүгүп бараткан заманга жараша ыңгайлашууга жарамдуу, натыйжалуу, туруктуу иштей турган мыйзам чыгаруу органына айланууга бар аракетибизди көрүп келебиз. Мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүк жана көзөмөл кылуу ыйгарым укуктарын парламенттик комитеттер менен парламенттин фракциялардын ишин өркүндөтүү, башка мамлекеттик органдар жана жарандык коомдор менен конструктивдүү кызматташуу жаатында Жогорку Кеңештин аракети жылдан жылга өнүгүп баратат десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык санариптештирүүнүн алкагында бир топ иштер аткарылгандыгы жана мерчемделип жаткандыгынан дагы кабарыбыз бар. Парламентте өткөрүлгөн расмий иш-чараларга 300дөй чамасында жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн аккредитациядан өткөрүүнүн өзү эле коомубузда эң ачык орган экенин тастыктап турат. Ошентип, биз учкай сөз кылган Кыргыз парламентинин тарыхы жалпы Кыргыз элинин тарыхы менен тыгыз байланышта, канатташ болуп келатканын көрөбүз. Эзелтен эле элибиздеги жети өлчөп бир кес деген принципти тутунган Кыргыз парламенти коллегиалдуу орган катары бардык орчундуу маселелерди кеңешип кесип, эл менен чогуу чечип келет. Бул ата баба наркын сактап келаткандыгыбыздын айдан ачык мисалы десек болот. Элдик жыйындардын, аксакалдар кеңешинин азыркы заманбап формасы Жогорку Кеңеш десек дагы жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш калктын түрдүү катмарынын ар кандай көз караштарын билдирүү үчүн улуттук аянтча десек дагы болот. Өлкөбүздүн булуң бурчундагы шайлоочулардын үнүн бийлик бутактарына жеткирип, көпүрө кызматын дагы аткарып келишет. Мындан улам карапайым элдин көйгөйлөрү парламенттик платформа аркылуу коомчулук алдында чечилет. Парламенттин курамындагы ар кыл кесиптин өкүлдөрү, мугалимдер, дарыгерлер, социалдык кызматкерлер, журналисттер, курулушчулар, экономисттер, юристтер эл алдындагы чоң жоопкерчиликти эске алуу менен өлкөбүздүн
эл журтубуздун кызыкчылыгы үчүн үзүрлүү иштеп келаткандыгын айта кетсек болот. Ошону менен бирге мамлекеттик бийликтин аткаруу жана мыйзам чыгаруу бутактарынын ортосунда конструктивдүү, иштиктүү кырдаал түзүлүп, өлкөнүн өнүгүүсүнө багытталган маанилүү мыйзам долбоорлору кабыл алынып, коомдун туруктуулугу менен элдин турмушун жакшыртуу үчүн бир максатты, бир багытты көздөп, биримдикте иштеп бараткандыгын баса белгилеймин. Кыргызстандын күрдөөлдүү турмушунда мамлекеттик бийликтин бир бутагы катары жогорку кеңештин орду чоң десек болот. Алдыда дагы көп иштерибиз турат. Жаңы ишканаларды түзүү менен жумуш орундарын камсыздоо, аймактарды ар тараптан колдоо, социалдык жана инфратүзүмдүк объектилердин курулушун илгерилетүү жана башка дымактуу иш аракеттерибиз жакынкы жылдарда өз жемишин берет деп турабыз. Ошону менен катар санариптик өнүгүү концепциясын жашыл технологияларды киргизүүнүн негизинде энергетикалык көз карандысыздыкка жетүү программасын алдыга жылдыруу үчүн бир катар мыйзамдарга түзөтүүлөрдү киргизүү зарыл. Биз келечекте ушул сыяктуу багыттарда дагы өз ара түшүнүшүү жана натыйжалуу кызматташабыз деген үмүтүбүз, ишенимибиз чоң. Мындай аракеттерибиз менен мамлекетибиздин жаңы тарыхын жазууга чогуу катышып, Кыргызстан элинин өсүп өнүгүшү үчүн биргелешип иштешибиз зарыл. Урматтуу эл өкүлдөрү, жогорку кеңештин кесипкөй кызматкерлер жамааты, Кыргыз парламенти ар дайым кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына кам көрүп, тагдыр чечер тарыхый вазипасын орундатат деп бекем ишенемин. Дагы бир жолу баарыңыздарды Кыргыз парламентинин жогорку кеңештин 85 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Бар болуңуздар, мааракеңиздер кут болсун, ишиңиздер дайыма, ишиңиздерди ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат.